Салам радиосунда жаңылыктар. Баткен-Карабак автожолунун асфальттоо иштери башталды. Милиция жарамазан айткан балдардын коопсуздугу үчүн рейд өткөрүүдө. Тажикстанга 1 миллион сомдук өсүмдүк майын мыйзамсыз алып жөнөгөн жарандар кармалды. Баткен шаарында бала бакчадан өрт чыкты. Эми ушул жаңылыктарды кененирээк айтып беребиз. Баткен-Карабак автожолунун асфальттоо иштери башталды. Баткен району Карабак айылынын Баткен шаары менен байланыштырган жолду куруу иштери башталды. Аталган жолдун Баткен районунун акими Учкунбек Жоробеков кабар алды. Курулуп жаткан Баткен-Карабак автожолунун 6 чакырымына чейинки аралыгын асфальттоо, бетон катмарын төшөө боюнча жумуштары кызуу жүрүүдө. Номер 2 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Авазбек Мамаюнус уулунун берген маалыматы боюнча аталган автожолду куруу иштерине мамлекеттик бюджеттен 30 миллион сом акча каражат каралган. Мындан сырткары Баткен-Каратокой автожолунда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат деп айтылат. Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматынын маалыматында. Милиция жарамазан айткан балдардын коопсуздугу үчүн рейдте жүрөт. Ороз айында жаш өспүрүмдөр жарамазанды автоунаа өтүүчү жол четиндеги ашкана кафелерге эл көп жыйналуучу соода борборлоруна айтышкандыктан алардын коопсуздугун сактоо максатында Кызылкая шаардык милициясы атайын рейдтерди уюштурууда. Ооз ачылгандан кийин убакта жаш өспүрүмдөр ата-энелеринин көзөмөлүнөн чыгып акча табуу максатында кооптуу жерлерде жарамазан айтып жүрүшкөндүктөн аларга милиция кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан сырткары таравих намазынан кийин түн ичинде көчөдө жүрүүгө, укук бузууларга жол бербөө максатында милиция кызматкерлери мечиттерге барып, таравих намазынан келген жаш өспүрүмдөр менен жолугууда. Рейдтин жүрүшүндө түнү ата-энесинин көзөмөлүнөн чыгып, өз алдынча жүргөн 5 өспүрүм кармалып, ата-энелик милдеттерден качуу беренесинин негизинде протоколдор толтурулуп, айып пулдар салынды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Тажикстанга 1 миллион сомдук өсүмдүк майын мыйзамсыз алып жөнөгөн жарандар кармалды. Нээлик чегара отрядынын чегарачылары кезектеги аткезчилерди кармады. Маалыматка ылайык, Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа менен Кыргызстандын 2 жараны Нээлик районунун Максат жаштык автожолунан кармалган. Текшерүүнүн жүрүшүндө алар 1,5 миң идиште 5 литрлик өсүмдүк майын мыйзамсыз Тажикстанга алып бара жаткандыгы аныкталган. Жүктүн болжолдуу баасы 1 миллион сомду түзөт. Факты боюнча органдар тийиштүү иш-чараларды жүргүзүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан кабарлашты. Баткен шаарында бала бакчадан өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Шаардын Базар башы кварталынын Разаков көчөсүндө жайгашкан жеке менчик балдар бакчасынын ажатканасында өрт чыккан. Өрткө каршы куткаруу бөлүмү убагында жетип барып, өрт толугу менен өчүрүлгөн. Жабыр тарткандар болгон жок. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери талкууланууда.